Мадумаров Ысык-Көл мейманканасынын аймагы Кытайларга убада кылынган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Атахан Мадумаров бийликти Ысык-Көл мейманканасынын бузууну токтотууга чакырды. Анын пикиринде бүтүндөй өлкөдө болгондой эле шаарда өлкөнү символдоштурган тарыхый жайлар өтө аз. Саясатчынын айтымында азыркы бийликтин колу кычысы анда 11 жылдан бери иштебей турган шаардын борборундагы өрттөнүп кеткен башкы прокуратуранын имаратын калыбына келтирсе жакшы болмок. Мадумаров ошондой эле өткөн жылдын октябрь окуясында айрым саясатчылардын тарапташтары тарабынан мейманкананын ичи талкаланганын эске салды. Мунун баары кандайдыр бир себептерден улам болуп жатат жана мейманкананын чоң аймак менен байланыштуу деп эсептейт. Ысык-Көл мейманканасы эбегейсиз чоң аймакка ээ, аны бузуу идеясы жана себеби да көптөн бери белгилүү. 2008-2009 жылдары бийлик кытайлык инвесторлор менен ал жерге коммерциялык объект куруу боюнча келишим түзгөн. Акылбек Жапаровдун бул келишимге тиешеси болушу мүмкүн, деди саясатчы. Булак аргумент кейичи. Эл чындыкты билсин. Байсалов, биздеги Петр Бир бул Садыр Жапаров, ал эми биз Садырдын уясындагы балапандарбыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Новые лица басылмасына интервью берген. Ал Улуу Британиядагы кызмат жөнүндө айтып берип, акыркы саясий окуяларга өз баасын берген. Анын тышкары Садыр Жапаровдун өлкө жашоосундагы ордун белгиледи. Байсаловдун пикири боюнча азыркы министрлер кабинети сапаты жагынан мурунку министрлер кабинетине салыштырмалуу мыктыраак. Азыркы регламентке ылайык министрлер бул жөн киши эмес. Бул кызматка мурункудай туш келип бирөөнү дайындабайт. Бизде жүздөгөн кишилер өзүн сыймыктануу менен экс-министрмин деп айта алат, бирок алардын бардыгы бартылук, статус, аппараттык күчү жагынан азыркы министрлерге тең келе албайт. Анткени биз министрлерге ишенебиз, деп белгиледи Байсалов. Анын айтымында социалдык блокту башкарып, стратегиялык жактан маанилүү суроолор менен алектенип жүрөт. Мага чейин иштеп кеткен айымдар сүрөткө түшкөндө жакшы көрүшчү. Бир жерде өзүн ханыша көрсөтсө, башка жерден жетекчи көрсөтүшчү. Алар вице-премьер деп аталган менен үстүндө көп кабаттар турган жөнөкөй эле кеңсе кызматкери, алардын чечимин жокко чыгара болчу, дейт төраганын орун басары. Андан тышкары Байсалов саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине да баа берди. Бизде бардык эле өкмөттөрдүкүдөй пикир келишпестиктер абдан көп, бирок менин оюм боюнча аны отставкага кетирүүнүн зарылчылыгы жок. Бул өлкө башчынын чечими. Бардыгы Садыр Жапаровго баш ийет жана Алымкадыр Бейшеналиев президенттин чексиз ишеними менен колдонот. Кээде аша чаап кетет. Президент Садыр Жапаров дагы агасын айтып турат, бирок азыркы тапта ал ага берилген ишенич менен колдонуп жатат. Ал натыйжа көрсөтө алат, көрсөтө албай өзү жооп берет, деп кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бейшеналиевдин өзүн Петр Бирге теңегени боюнча да комментарий берип, бир аз салыштырмалуу болуп калыптыр. Биздеги Петр Бир бул Садыр Жапаров, ал эми биз Садырдын уясындагы балапандарбыз, деп Байсалов белгиледи. Булак аргумент кейичи. Эл чындыкты билсин. Радикалдуу динчилдердин ашынган денесин ачкан үчүн Назира Айтбекова кол салышабы? Актриса, блогер Назира Айтбекова улам жарым жылаңа сүрөттөрүн соц тармактарга таратып, эркин ой пикирин жазып, көптөн бери коомчулукта талкуу жаратып келет. Анын аялы сүрөттөрүнө ар кандай комментарийлер жазылып, бүйүр кызытканы жашыруун эмес. Колдогондор, суктангандар, кыжыры келгендер айтор түрдүү маанайда көрсө болот. Эң өкүнүчтүүсү, Назира Айтбекованын ачык сүрөттөрүнө радикалдуу динчилдер ашынып кеткендей коркутууларды билдиргени кандай? Чын эле кол салып кетишпейби? Демократиялуу светтүү коомдо мындай талибандык көз караштардын курчуганы осолдук эмей эмне? Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Равшан Жээнбеков бүгүн абактан чыгабы? Равшан Жээнбеков бүгүн абактан чыгат. Бул тууралуу журналист Алмаз Темирбек билдирди. Сооронбай Жээнбековдун учурунда Кой Таш окуясы боюнча айыпталып, ак жеринен абакка камалган. Кийин октябрь окуяларында үй камагына чыгып, бирок азыркы бийлик үй камагынан шарттын бузду деген негизде кайрадан камап салган. Белгилей кетчү жагдай, Равшан Жээнбековго карата тергөө сот 1 жылдан ашык убакыттан бери далилдүү күнөө кое алышкан жок. Учурда Равшан Жээнбековдо демократия идея үчүн күрөшкөн саясатчы аз. Дал ушул Кыргызстандагы демократия жана парламентаризм идеялары үчүн жакшы куугунтукталды, мыйзамсыз күнөөсүз түрмөдө отурду. Эми биротолуу акталышы керек деп эсептейт элем, деп билдирди ал. Эске салсак, Равшан Жээнбеков 2019-жылы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийинки баш алмандык учурунда бошотулган. Бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл 5-августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Булак Назар Ньюс кейичи. Эл чындыкты билсин. Азаттык Бактыбек Камаматовдун камалышы толугу менен мыйзамсыз. Азаттык партиясы шайлоонун жыйынтыгын сотко берди. Сот отуруму бүгүн 2021-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда саат 15:00 болот. Бул тууралуу Азаттык демократиялык партиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына 21-беренесинде бардык талапкерлер бирдей укуктарга ээ жана бирдей милдеттерди тартышат. Мындан башка учурларда ушул конституциялык мыйзамда белгиленген
белгиленген. Катталган талапкер кылмыш жоопкерчилигине тартылышы, камакка алынышы же соттук жазага тартылышы мүмкүн эмес. Талапкердин ушул конституциялык мыйзамда белгиленген укуктары жана кепилдиктери шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин, ал эми талапкер шайлоонун натыйжаларына даттанган учурда соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин колдонулат деп жазылат. Ошентип Азаттык саясий партиясынын тизмеси боюнча талапкер Калмаматовдун укугу бузулган, анткени камакка алуу учурунда талапкердин статусу жоголгон эмес жана ошол күнгө чейин Калмаматов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер статусуна ээ экендиги белгиленген. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Калмаматовду камакта калтырууга укугу жок болчу, бүгүнкү күнгө чейин камоо мыйзамсыз. Ушул жана башка негиздерге таянып талапкер Бактыбек Калмаматовдун камалышындагы мыйзам бузуулар төмөндөгүдөй: учактан алып калуу мыйзамсыз, чыгууга чектөө мыйзамсыз, 15 сааттык сурак мыйзамсыз, убактылуу кармоочу жайга жайгаштыруу мыйзамсыз, баш коргоо чарасы 60 сааттан кийин каралды мыйзамсыз, 48 сааттан кийин автоматтык түрдө бошотулушу керек болчу, СИЗО бөрдө кармоо мыйзамсыз. Эске салсак, Бактыбек Калмаматов быйыл өткөн шайлоолордо Азаттык партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. Булак Уба KG. Эл чындыкты билсин. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн чогулуп сүйүнгөнүнөн коньякты ичип жиберишкен? Бакиевди алып келе аласыңарбы деген суроосуна Камчыбек Ташиев ооба Бакиевди акыры биз алып келебиз деп жооп берип койду. Ушул жерден убактылуу өкмөттүн күнү тууп жиберди. Лелектен келген видео материалды убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир кабинетке чогулуп көрүп, сүйүнгөндөрүнөн коньякты ичип жиберип, дароо эле КТРге жөнөшүптүр. Шайлоого 4 күн калган эле. Ушул жерде убактылуу өкмөт чоң ката кетирген. Эгер бир аз күтө туруп шайлоого 1 күн калганда кетиргенде, Ата журт партиясы түндүктөн өтпөй калат элек. Анткени Ташиевдин бул сөзүн КТРден көрсөткөндөн кийин түндүк тарапта партия ичинде катастрофа жүрүп кетти. Штабтарыбызда бир дагы агитаторлорубуз калбай, штабтарды жаап салып качып кетишти. Республикалык штабыбызга Каптагаев уюштурган 30дай киши келишип, сыртта илинип турган баннерлерди сыйрып өрттөп салышты. Муну да КТРден тынбай көрсөтүп турушту. Булардын баарын Каптагаев телефон аркылуу башкарып турду. Таластан Дастан Жумабеков телефон чалып кадимкидей эле жашыды. Камчекенин бул эмне кылганы? Менин 30дай эле балам калды, штабта отурам. Сыртта камаздар мени келип тегеректеп, сигнал басып турушат. Өрттөйбүз деп жатышат, эмне кылам деп. Ысык көл, Нарын, Чүй облустарына телефон чалсам бир да штаб албайт. Баары өчүк. Республикалык штабта жалгыз өзүм калыптырмын. Мыктыбек Юсуповичке чалсам Кудай жалгап үйүндө экен. Дароо штабка жетип келди. Сыртта баннерди өртөп жаткан 30дай кишиге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, акырын узатып жибердик. Штабтарыбыз каңгырап бош калды. Шайлоого 3 күн калган эле 2 күндөн кийин үгүт иштери токтойт. Эмне кылыш керек? Ташиевдин сөзүн КТРден берген маалымат менен интернетке салган маалыматтарын салыштырсак, экөө эки башка болуп чыкты. Ташиевке телефон чалсам мен антип айткан эмесмин, ал монтаж деди. Түнү менен олтуруп бардык видео материалдарды чогултуп, Болот Тилебаев экөөбүз кайра КТРден көрсөттүрүү үчүн бул монтаж экен деген көрсөтүү даярдадык. Ар бир минутасына 120 000 сомдон акча төлөп 2 күн бою биз да КТРден бул монтаж экен деп көрсөтүп туруп алдык. Ошондон кийин түндүктөгү агитаторлорубузду өзүбүзгө бура алдык. Ошондо да баарын толук эмес, штабтарыбыз кайрадан жанданып иштеп калышты. Бирок баары 1-2 күндүк убакыт аз калды. Шайлоочуларды буруш үчүн убакыт жетишсиз болуп калды. Ошентсе да шайлоодо биринчиликти алып парламентте 28 депутаттык орунга ээ болдук. Эртеси күндөн баштап депутаттык орундарга талаш башталды. Анткени шайлоо башталганда эле ар бир талапкерлерге өзүнчө округтарды бөлүштүрүп берген элек. Ошол округтан 7000 добуш алган талапкер депутат болмок. Анча добуш албагандар биринчи ондукта олтурса дагы өз арызын жазып, мандаттан баш тартып чыгып кетмек. Менин билишимче, азыркы парламентте олтурган 5 партиянын ичинен Ата журт менен республика партиялары ушундай эреже менен барган эле. Бул эреже боюнча Ата журт партиясынын тизмесинде 67 орунда турган талапкерлер 28 орунга чыгып депутат болуш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Анткени алдыңкы сапка туруп, бирок 7000 добуш албай калган талапкерлер өз эрки менен арыз жазып чыгып кетпей, ызычуу башталды. Талапкерлер ич ара мушташканга чейин барышты. Акматбек менен Камчыбекке экөө тең жок. Шайлоонун эртеси күнү Россияга эс алганы кетип калышыптыр. Талапкерлер штабта менин эшигимди тытып жатышты. Бири-бири менен мушташып да кетишти. Ата журт фракциясы экиге бөлүндү. Жетиштүү добуш албай калган талапкерлер бир тарап артында туруп, 7000 добуш алган 17000 добушка чейин алып келгенде бир тарап болушту. Көбүнесе добуш албай калып ызычуу баштаган талапкерлер түндүк тараптан болду. Алардын койгон дооматы Ташиев эмне үчүн добуш берүүгө 3 күн калганда Бакиевди алып келебиз деп айтат. Биз жакты деле ойлоп койбойбу? Эгер ал антип айтканда биз ар бирибиз жетиштүү добуш алмакпыз дешет. Чындыгында койгон дооматтарды туура эле болду. Жогоруда айткандай, КТР аркылуу Ташиевдин сөзү көрсөтүлгөндөн кийин түндүк тараптын добуш алышы түрүнүн тозогу болду. Ошентип канчалык ызычуу болгонуна карабастан тизмебиз эч качан өзгөрбөстөн алдыңкы катарда турган 28 депутат ант берип мандат алдык. Фракциялар аталыштарын жана депутаттардын тизмесин Жогорку Кеңештин аппаратына каттоого берүү күнү аяктап бара жатты. Биз
Биздин фракцияда тизме бермек түгүл күндө экекиден мушташ каттоого акыркы күн калганда 10 чакты депутатыбыз Ата журт 2 фракциясын деген ат менен каттоодон өтө турган болуп калышты. Түнү менен Талант Мамытов экөөбүз фракциянын регламентин жазып, эртең менен эрте барып бир кабинетке топтоп ынтымакка чакырып кол койдуруп, аппаратка өткөрө салдык. Ошентип бир эле Ата журт фракциясы болуп катталдык. Бирок баары бир деле депутаттык орунга талаш бир жыл бою токтогон жок. Садыр Жапаровдун 10 лет в политике китеби түрк тилинде которулуп чыкты. Кыргыз тилинде да эл танысын деп кыргызчада котормосун берип жатабыз. Которгон Азизбек Келдибеков, Булак, Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин.